Emне үчүн бул чегара чечилди? Жөн эле сөз менен эле чечилип калбайт. Биз армиябызды күчтөнттүк, куралдуу күчтөрүбүздү күчтөнттүк. Ошолорго миллиардтаган акчаларды кетирдик. Мурда жок, Кыргызстанда болгон эмес, тарыхында болгон эмес курал жарактарды, ар түрдүү курал жарактарды таап келдик дүйнө жүзүнө. Мамлекетибиз күчтөндү. Чегараны бүтүрүш жөн эле бир-эки адамдын колунан келип калган жок. Бул комплекстүү, өтө чоң жумуштар аткарылды. Аскердик техникаларды жана курал жарактарды масштабтуу түрдө жаңыладык. 2020-жылдары бул багытка 3-5 миллиард сом гана жумшалса, 2021-жылы 32 миллиард сом жумшалган. 2022-жылы 53 миллиард сом жумшалган. Ал эми ошентип 2 жылда 85 миллиард сомдон ашты. Ал эми быйылкы 1,5 жылдыкта 40 миллиард сомдон ашык сумма каражат бөлүндү. Бул деген 2,5 жылда 120 миллиард сомдон ашык бөлүндү акча. Бул өтө масштабдуу жаңылануу деп эсептейт. Ушундай чечкиндүү кадамдардан улам дүйнөдө көп мамлекеттер сатып ала элек байрактар, ак сүңгүр, акынчы сыяктуу учкучсуз учуучу аппараттарды, Печора сыяктуу заманбап абадан коргонуучу аскердик техникаларды жана Ми-8, Ми-17 тик учактарды сатып алдык. Баса белгилеп кетчү нерсе, аскердик техникалар жана курал жарактар мурунку убактагыдай жардам катары же карызга эмес, мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттарга алынып жатат. Биздин ар бир аткарган жумушубуз, ар бир кылган ишибиз мамлекеттик кызыкчылык үчүн гана болот. Башка кызыкчылык жок.